Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде акцент берүүсү аны мен Сейил Карыбеков алып барам. Өлкөдө пенсия базалык биринчи жана экинчи камсыздоочу бөлүктөн турат. Бүгүнкү күндө төлөмдөрдүн орточо көлөмү 5600 сомду түзөт. Бирок пенсиялык системада дагы бир компонент топтомо бөлүк бар экендигин билгендер аз. Ал үчүн төлөмдөр иштеп жаткан адамдардын өзүнчө эсебине жыйналып, алар пенсияга чыккан учурда топтолгон каражаттар инвестициялык киреше менен бирге берилет. Башкача айтканда, топтомдор жыйналып көбөйө берет. Бүгүнкү берүүбүздө биз мына ушул пенсиялык системанын топтомо бөлүгү тууралуу, топтомо компоненти тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Анда эмесе конок менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун пенсиялык саясат бөлүмүнүн башчысы Ынтымак Мурзакматов. Саламатсызбы, Ынтымак мырза? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат, саламатсыз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер кызыккан сурооңуздарды 59 20 55 телефон номерине байланышып жооп алсаңыздар болот. Анда эмесе маегибизди баштасак. Ынтымак мырза, ушу Кыргызстанда пенсиялык система 3 негизги бөлүктөн жана ушу кошумча топтомо бөлүктөн турат деп айта кеттик. Ушуга кененирээк токтоло кетсеңиз болот. Эмне болгон бөлүктөр, топтомо компоненти анын ичинде кандай ролду ойнойт? Деги топтомо компоненти деген эмне? Биринчиден рахмат чакырып, ушу биздин жарандарга тиешелүү маалымат бергенге мүмкүнчүлүк түзгөндөрүңүз үчүн. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын пенсиялык системасы бир нече бөлүктөрдөн турат. Өзүңүз байкап айткандай, бул шарттуу пенсиялык, шарттуу топтоо пенсиялык системасы жана топтомо пенсиялык системасы. Андан тышкары өз ыктыяры менен жүргүзүлгөн топтомо системасы бар. Ушуга жараша пенсиянын да өзүнүн бөлүктөрү болот. Биринчиден бул базалык бөлүгү мамлекет тарабынан кепилденген, бул мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт, төлөнөт. Азыркы өлчөмү 1780 сом түзөт. Андан тышкары камсыздандыруу 1, камсыздандыруу 2 бөлүгү бар. Камсыздандыруу 1 деген бул 1996 жылга чейинки иш стажынан жана төлөнгөн айлык акысынын эсебинен эсептелип, баягы индивидуалдык эсепке алуу системасы киргизгенге чейинки мезгилди камтыйт. Камсыздандыруу 2 бөлүгү болсо, ошол 96 жылдын 1-январынан баштап ишке киргизилген индивидуалдык эсепке алуу системасы киргизилгенден кийин ар бир жарандын кайсыл акчасынан канча камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп атат, ошону эсепке алуу мүмкүнчүлүгү киргенден кийинки мезгилди камтыйт, ошо бүгүнкү күнгө чейин. Ал эми кошумча 2010 жылдан баштап биздин системага киргизилген бул топтомо компоненти. Азыркы учурда жалпы негизги шарт менен төлөнгөн камсыздандыруу төлөмдөрүнүн өлчөмү 27,25% болсо, айлык акысынан. Анын ичинен 10% өз ишкердин өзүнүн эсебинен төлөнөт. 17,25 иш берүүчүнүн эсебинен төлөнөт. Ошол ишкердин өзүнүн эсебинен төлөнгөн 10%-ын ичинен 2% мамлекеттик пенсиялык топтоо фондусуна жөнөтүлөт. Ал жакта берки шарттуу топтомо системасы менен негизги айырмасы, шарттуу деп өзүнүн аты айткандай эле, негизги эсептерде, баягы жеке эсептеринде ар бир жарандык топтогон төлөмдөрү жазылып сакталып турат. Болгону накталай төлөнгөн акчалар бүгүнкү биздин пенсионерлердин пенсиясын төлөгөнгө жөнөтүлүп турат. Ал эми мамлекеттик пенсиялык топтоо фондусуна жөнөтүлгөн 2% эсебиндеги акча каражаттар, алар толугу менен башкача айтканда банктык эсепке түшөт. Ошондой эле жана биз айтканда жеке эсептеринде жазылат. Анан накталай түрүндө да, жазуу түрүндө да болот. Бул компонент 2010 жылы биринчи ирет киргизилип иштеп баштаган. Негизги өзүнүн баягы политикасы, даярдоо иштери 98 жылы эле жазуу түрүндө болуп, анан 2010 жылы ишке ашты. 2010 жылы ишке ашканда ошо 2% эсебинде толугу менен кармалып баштады. Ошо бүгүнкү күндө Кудай буйруса, ошо 19 миллиард сом түзөт. Мамлекеттик пенсиялык топтомо фондунун ошого жакыныраак болуп калды, бюджети десем болот. Кадимкидей эле банктык эсепке салынгандай эле толугу менен өзү жайгаштырылып, үстүнө инвестициялык киреше жыл сайын кошулуп турат. Ошондой. Алдыда кененирээк
Маек Куралы, бизде болсо телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы. Саламатсызбы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Саламатчылык. Көлдөн Караколдон чалып атам, атын басында келет. Саламатсызбы. Саламатчылык. Мен көлдөн чалып атам, атын басма, Каракол шаарынан чалып атам. Мен өзүм пенсия алам, бирок иштеп атам. Ошо иштеген зарплатымдан соцбанк ай сайын төлөнөт, 1 миң грант сонда төлөнөт, зарплатым чоңура. А ошол төлөнгөн зарплаттан мага пенсияга акча чыгып турабы ай сайын, же бөлүнбөй кандай? Ошону сурайын дедим эле сизден. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат. Урматтуу Батма, сиздин азыркы иштеп жаткан жумушуңуздагы төлөнгөн айлык акынын эсебинен кармалган төгүмдөрдүн жылдын аягында тиешелүү азыркы учурда мамлекеттик салык кызматына тапшырылат. Ошол отчеттор түшкөндөн кийин ар бир жылдын башында кайра эсептөөнүн эсебинен сиздин пенсияңызга кошулуп көбөйтүлүп турат. Рахмат. Мына ушул топтомо компонент бул өзүнчө эсеп ачылып өзүнчө чыгарылат деп этиңизби? Андан пенсияга чыгаардын алдында же иш тажрыйбасын баштаганда жарандар ушул топтомо компонентин ачтырыш үчүн өзүнчө барып соцфондко кайрылып ушундай эсеп ачтырабы же кандай болуп калат? Жок, негизинен бардык пенсиялык системанын бүт компоненттери бул биздин жарандын жеке эсепке алуу номеринин байланганда 14 цифрадан ар бир биздин жарандын паспортунун бетки бетинде жазылып турат. Ошол номерге, ал номер деген бул мындай айтканда жеке эсептин номери дагы болуп эсептелинет да. Анан деген негизи ал номер биздин жаран төрөлгөндөн баштап эле берилиш керек. Баягы туулгандуу тууралуу күбөлүк берилгенде азыркы учурда ошо мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан ушундай жумуш жүргүзүлүп жатат. Ушу жаран ал номерди алгандан кийин, ал номер бар болгондон кийин жумушка иштеп кандайдыр бир киреше тапса, тиешелүү отчетторду бергенде ошол номерди көрсөтүп анан берилет да. Мисалы үчүн бул фамилиясы жазылып, анан номер жазылып, мындай төгүмдөр төлөдү деп бизге келгенде ал ошол көрсөтүлгөн номерге төлөгөн каражаттары автоматтык түрдө жазылып турат. Эч кандай кошумча келип кылбай эле болуш керек. Ушул төлөнүп жаткан каражаттарды мисалы үчүн интернет аркылуу же кандай жарандар өздөрү кандай түрдө текшере алат да, кандай? Биринчиден биз айтып кетиш керек, бул жеке эсептердин ичинде камтылган маалымат, бул жеке купуя маалымат болуп эсептелет. Жөн эле баягы барып көрүп эметерсе болбойт. Сөзсүз түрдө арыз менен кайрылыш керек. Болгону арыз менен кайрылганда бир жолу арыз менен кайрылып, бир жолу көрүлгөнгө ошол жеке эсептин көчүрмөсүн алганга болот. Же болбосо арыз менен кайрылып, ар дайым убактысы менен ушул жеке эсептин көчүрмөсүн бир тиешелүү электрондук даректи көрсөтүп, ошол жерге жөнөтүп туруу тууралуу арыз берсе, аны социалдык фонд тарабынан убактысы келген сайын аны жөнөтүп турат. Бир жолу келип, бир жолу арыз түшүп койсо, ошо электрондук дарек алып, же болбосо ар дайым келип сурап туруш керек. Андан тышкары азыркы учурда пенсионердин жеке кабинети деп электрондук түрдө маалымат берүү боюнча иштер ишке ашты. Анын түшүндүрүү иштери азыр жүрүп жатат. Рахмат. Анда эмесе бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Айтайынбы? Айта бериңиз, саламатсызбы? Сурооңузду узата берсеңиз болот. Мен айтайын деген мындайдан, жалгой аялмын. Өзүм бурат деген алайдан чалып да. Анан мен иштегенде менден страховный калысы туат кой, эмне акчасы. Угулбай атат, жакшы. Анан ошол дейм, мындай пенсияга неме барабы, кошулуп төлөнөбү, мамлекеттин пайдасы эметеби? Сиз жакшы толук да жок, кайталап коесуз да бир жолу. Мындай да, мен жалгыз бала аялмын, эми өзүмүн да, лично, азыркы мындай балам бешо. Анан мен ошол өзүмүн балам жок болгондугун байланыштуу мен эмгек акына подоходный налог деп тутат кой, тутат. Анан ошол дейм, пенсияга кошулабыз же пайдасын деле калып.
Рахмат, суроо түшүнүктүү эле болду окшойт. Өзү жалгыз бай аял экен, ал айдан чалып жаттыр. Анан 5 баланы багып алыптыр да. Ошого деген пенсияга чыкканда кошумча төлөнөбү дейт да, мындай жеңилдиктер көрүлөбү деген. Бизде жеңилдиктер бар пенсиялык системада. Болгону ошол багып алгандан баштап 8 жашка чейин өзү чоңойтуп, балдарын 3төн көп болуш керек да. Ошол биздин айымдарга эрте пенсияга чыгууга укук берилет. Ошо азыр айтсам 45 жашта. Негизинен айымдарга 58 жаш болсо, баягы бийик толуу шарттарда жашап, анан ошо 3төн көп бала төрөп, анан 8 жашка чыгарса, ошондой шарттар бар, жеңилдетилген, эртерээк чыкканга пенсия. Андан тышкары мамлекет тарабынан баатыр эне наамы берилсе, ошол наамга кошумча төлөмдөр бар 1000 сом эсебинде. Анан баягы баланы багып алды же төрөдү деп айырмаланбайт да. Болгону ошол эненин жанында ошо баласы болуш керек санында. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Кечириңиз, сурооңузду дагы бир жолу кайталап коесузбу? Рахмат сурооңуз үчүн. Бул жана топтоочу Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна топтоолор жүргүзүү бул башка пенсиялык фондго топтоо жүргүзүүнүн иретинде эле сөзсүз түрдө жүргүзүүчү төлөмдөр болот. Эч кандай кошумча маалымат же справка албай эле коюш керек. Андан тышкары балким төлөөнү алуу боюнча айтылат. Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунан каражаттарды, пенсиялык топтомо каражаттарын алуунун өзүнүн шарттары бекитилген өкмөттүн, Кыргыз Республика өкмөтүнүн токтому бар. Ал жерде бир нече негиз көрсөтүлгөн. Ал негиздердин ичинде пенсияга чыгуу, пенсия курагандан келип пенсияга чыгуу, ошо пенсия чыкканда ошо мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунда каражаттардын көлөмүнө жараша ошолордун төлөнүшүнүн тартиби белгиленет. Азыркы учурда пенсионерлердин жашоо минимумунун 30 эселенген суммасынан көп болсо, ал суммалар мөөнөткө бөлүнүп төлөнөт. Азыркы учурда 3 жылга кем эмес. Мисалы үчүн азыр пенсионердин жашоо минимумунун өлчөмү 4290 сомдон түшсө, 30 эселенгенде бул 128-130 миң сом болуп калат да. Ошодон көп суммасы бар жарандардыкы, алардыкы 3 жылга ай сайын төлөм катары бөлүнүп берет. Ал айтылган суммадан азырактардыкы бир сумма иретинде арыз менен кайрылса, ошону төлөнүп берет. Бирок бул каражаттар сөзсүз мурун төлөнүп, бул кишинин жеке эсебинде болуш керек. Бул кошумча эч кандай мамлекет тарабынан төлөнмөс, бул өздөрү жарандардын өздөрүнүн акчасы. Болгону негизги учур келгенде, пенсияга чыкканда төлөнүп берүүгө тийиш. Андан тышкары биздин системада катышып, төлөмдөр төлөп жүрүп, анан Кыргыз мамлекетинен туруктуу жашоого башка өлкөгө чыгып кетип атканда, ошол болгон суммасын биз бир жолку төлөм кылып төлөп беребиз. Анткени ал биз менен байланышты үзүп, биздин камсыздандыруудан чыгып кетип атат. Андан тышкары биздин камсыздандырылган жарандар каза болуп калса, алардын мураскерлерине дагы кошумча төлөп берилет. Толугу менен баягы кандай жарандык кодексте белгиленген тартипте башка өзүнүн акча каражаттарына же үйүнө мураскер болсо, ошондой эле бул пенсиялык топтоо каражаттарына мураскерлер аныкталып төлөнүп берилет да. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Тилекке каршы телефон чалуу узап кеттир. Ошону
топтолгон каражатты өтүкпү ошондо деген бул пенсияга чыгып жатканда ар бир адам бир жолу эле алабы же ошо пенсия алып жаткан ар бир айда бөлүп да алса болобу? Негизинен негизги максат бул топтогон компоненттин киргизүүнүн ошо азыркы шарттуу топтомо компания системасынын жүгүн жеңилдетүү болчу да. Азыр деле ошондой болуп максат калууда. Болгону бизде азыр узак мөөнөттө бул өтмө мөөнөт болуп атат да. Биз деген баягы башында киргиздик. Анан азыркы учурда биздин көптөгөн жарандарыбыздын топтолгон каражаттары өтө көп деп айта албайбыз да. Мисалы үчүн анткени айлыктардан кармалып атат 2%, эми 2% көп деле сумма эмес да. Болгону бизде азыр бул топтомо компонентине дагы бир кошумча нерсе айтып кетиш керек. Жаш курагына карата белгиленген чектөөлөр бар да. Бул топтомо компонентине айымдар 1969 жылдын 1-январынан мурун кийин төрөлгөндөр, эркектер болсо 1964 жылдан 1-январынан кийин төрөлгөндөр гана катыша алат. Эмне үчүн? Анткени мурункулар, ондан мурун төрөлгөндөрдүн биз санап келсек, пенсияга чыккан курагында топтолгон каражаттардын өлчөмү көп болбой, анан ошол акчаларды башкарганга кеткен баягы чыгашалардан көбүрөөк болуп кетип, анан негизги экономикалык максат акталбай калып атат да. Ошон үчүн биз ошондой чектөө киргизгенбиз. Ошол жаш курактардын баягы катышып жаткан, толугу менен катышып жаткан жаш курактагы биздин жарандардын биринчи ирет пенсияга толук чыгып башташы 2027 жылы туура келет да. Ошол мезгилге чейин биз көбүн эсе баягы биз толук менен катышпаган жарандарга мындай жеңилдердин акчасын берүү, бир ирет берүү негизинде ушул жакында эле өзгөртүү киргизилди. Баягы порог чектөө, суммалык порог буга чейин 15 базалык пенсияга барабар болчу. Бул 27.600 сом болчу. Ушуга чейин 27.600 сомго чейин гана бир жолку сумма менен алчу. Мындан ашкандардын баарын 3 жылдан кем эмес мөөнөткө бөлүп ай сайын төлөп берчүк. Ушул 27.600 сомду көптөгөн биздин жарандардын кайрылуусунан кийин Кыргыз өкмөтүнүн тарабынан бул чектөө баягы мен айтып кетпедимби 128-130 миң сомго чейин көтөрүлдү. Баягы пенсионердин жашоо минимум суммасына байланыштырылып коюлду да. Ошо эгер ушул суммадан көп болсо мөөнөтүнө жараша бөлүнүп берилет, андан аз болсо бир жолку төлөм болуп берилет. Мөөнөтүнө жараша төлөнүп берүү бул негизги максатка ылайык туура келет да. Анткени ай сайын биз деген камсыздандыруу болуп аткандан кийин бул сумма ай сайын ошол биздин келечектеги пенсионерлердин жашоосун каржылоого, дары дермек алганга, тамак ашын жакшылатууга мындай максат алынган да. Ошол нерсе болот да. Анда эмесе бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Тилекке каршы телефон дагы узап кетиптир. Ошондо бул кандайча жол менен топтолгон каражатты көбөйтсө болобу? Бул топтолгон каражатты мисалы үчүн айлыгынан 2% бөлөт деп атпайбы? Ошондой мисалы үчүн арыз жазып, сүйлөшүп, анан мисалы үчүн 5%-ын бөлүп берип же мүмкүнчүлүк болсо да? Жок, пайыздык өлчөм так бекитилген, бардык жарандарга, катышкан жарандарга бирдей болот. Анан болгону кошумча ирет өз ыктыяры менен төлөсө болот. Өз ыктыяры менен төлөө сумманын өлчөмү да бекитилген. Бул 2% болгону ал пенсиялык фондко кошулуп 8% менен кошо төлөнүш керек. Ошондо кошумча өзүнүн айлыгынан дагы 10% төлөсө, өзүнүн айлыгынан эмес, бул орточо эмгек айлыктан 10% эсебинде белгиленген. Мисалы үчүн бүгүн бир 16 миң сом тегерегенде болсо, 10% 1600 сом болот. Ушу 1600 сом өлчөмүндө райондук биздин башкармалыктарга келип, мына өзүнүн ыктыяры менен төлөйт элем десе, алар өзүнүн тиешелүү кагаздарын берет. Ошол жерден 8% пенсиялык фондко, 2% мамлекеттик пенсиялык топтолма фондуна кетет. Бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы. Саламаттарбы, мен сонун мындай топтомо болуп атат да, анан ошону өлүп калды, пенсияга чыга элек деле, анан ошону ким алышы керек?
Рахмат, сурооңузга түшүнүктүү болду окшойт. Биздин камсыздандырылган жарандар пенсияга чыга элек убакта же пенсия алып аткан учурда каза болуп калса, анын жеке эсебинде топтолгон каражаттары калса, ошол топтолгон каражаттары мураскерлерине төлөнүп берилет. Мураскерлерин аныктоо биздин мыйзамда, жарандык кодексте так аныкталган. Биринчи, экинчи, үчүнчү ирет деп жакын өзүнүн ошол каза болгон камсыздандырылган адамга жакындыгына жараша бөлүнөт. Аны аныктоо биздин Кыргыз Республикасында нотариустер аркылуу жүргүзүлөт. Баягы каза болгон күндөн баштап жарым жылдан кийин ошо барып тиешелүү документ берилет. Мураскерликке укук берген ошол документтерди алып баягы биздин райондук башкармалыктарга кайрылса төлөп берилет. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Дароо кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Байланыш үзүлүп кетти. Ушул бүгүнкү күнгө чейин кыргызстандыктар 19 миллиард дедиңизби? Сом топтой алды дедиңиз. Ошол өткөн жылдарга салыштырмалуу кандай жылыштар бар ушул боюнча бир дагы? Бул мамлекеттик пенсиялык топтоо фонду киргенине болгон 9 жыл болду. Жылдан жылга көбөйүп келатат. Көбөйүшүнүн да себеби анткени бул акча каражаттар чогултулат. Анан ар дайым инвестицияланып турат. Банктарга же баалуу кагаздарга төлөмдөр анча чоң эмес. Анткени төлөмдөрдүн баягы толугу менен катышкан 2010-2011 жылы биздин баардык категориядагы жарандардан кармалып келген. Андан кийин жана 69-64 чектөөлөр кирип, ошо менен кошо иштеп жаткан пенсионерлерден да кармалбайт. 2012 жылдан баштап ошо иштеп жаткан пенсионерлердин көбүнчөсүнө биз 2010-2011 ичинде 2 жыл кармалган пенсия топтоо каражаттарын кайтарып бердик, алардын арыздын эсебин, арыздын негизинде. Ошондон кийин баягы төлөөлөр аз болуп жатат. Анткени биздин негизги катышуучулар пенсиялык куракка келиши элек. Алар жана айткандай 26-27 жылдар келет. Ошондо бирок ага чейин ар дайым өсүш болот. Орточо эсеп менен алганда жыл сайын бир 10%га кирешелик инвестициялык киреше, андан тышкары үстүнө баягы жарандардын камсыздандыруу төлөмдөрү келип турат. Рахмат. Бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Сен тапшырмай канча айдан кийин келет? Дагы бир жолу кайталап койсоңуз. Алло. Угатам. Сен тапшырмай канча айдан кийин келет? Чоң рахмат. Суроо түшүнүктүү болду окшойт. Суроо түшүнүктүү болду. Пенсиянын документтери, пенсияга чектөө документтери биздин райондук башкармалыкка тапшырылат. Ал жактан баары толукталып жыйналгандан кийин биздин борборуштурулган пенсия чектөө башкармалыгына келет. Ал жактан чектелип, кайра төлөөгө жиберилет да. Азыркы учурда белгилүү бир мөөнөттө кечиктирилиши мүмкүн. Анткени пенсияга чыгуу боюнча жарандардын кайрылуулары өтө көп. Кезек-кезеги менен жиберилип жатат. Андан тышкары быйыл биздин негизги документ болгон Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн токтомуна пенсия чектөө боюнча кайрылуунун тартиби бекитилген, жана тиешелүү документтердин тизмеси бекитилген. Өкмөттүн токтомуна көптөгөн өрчүндүү өзгөрүүлөр киргизилди. Ага ылайыктуу биздин жарандар пенсия чектөө документтерин тапшырганда негизинен эмгек китепчесин, анан өзүнүн арызын берет. Эгерде ошо эмгек китепчесинде көрсөтүлгөн маалымат менен биздин жеке эсептеги маалыматтар дал келишпей калса, мурун өздөрү барып архивтерден издеп же өзүнүн мурунку иштеген ишканаларга барып издеп таап келишчү. Азыркы учурда бул жумуш биздин социалдык фондко жүктөлгөн. Ошону аткаруу көбүрөөк мөөнөттү камтып атат да. Ошого байланыштуу да бир кечиктөө болуп атат. Ушул топтомо бөлүктүн инвестициялык кирешеси деп айтып кеттиңиз. Ушул инвестициялык киреше дегени ошолго бир кененирээк токтоло кетсек. Инвестициялык киреше бул азыркы учурда биздин мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун каражаттары Кыргыз Республикасынын ошол каражаттарды инвестициялоо тууралуу
толук аталышы узун мыйзам бар тиешелүү. Ошонун 19 беренесинде көрсөтүлгөн инвестициялык активтерге жайгаштырылат. Аларды атап кетсем, бул коммерциялык банктардагы депозиттер, Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздары, ипотекалык баалуу кагаздар жана ушул сыяктуу активтерге берилет. Андан тышкары тиешелүү токтом бар өкмөттүн. Анда активтердин өлчөмү, аларга салына турган пайыздык чектөөлөр коюлган. Ошол активтерге салуу аркылуу пайыздык пайда көрүлөт. Мисалы үчүн айта кетсек, азыркы учурда коммерциялык банктарга эң аз деген 9,5-дан 12,2-ге чейин пайыздык өлчөм киреше көрүлөт. Ал эми баалуу кагаздарга бул Минфин тарабынан чыгарылып, улуттук банк аркылуу жайгаштырылган бул мамлекеттик казына облигациялары жана векселдери бар. Казына облигацияларын 2, 3, 5, 7, 10 жылдык болуп бөлүнөт. Ошолордун ар кандай кирешеликтөөгө жайгаштырылган. Мисалы үчүн айта кетсем, 6-дан 18,5% чейин. Ошонун эсебинен жыл сайын баягы купондук киреше деп коет. Ошол суммалардын өзүнүн жалпы суммасы погашение болгондо кошумча баягы финансылык термин айтканда дисконт суммасы болот. Ошол кайтарылып бергенде ошол кирешелер жыл сайын эсепке алынып, анан биздин жарандардын жеке эсептерине жазылып турат. Ошонун эсебинен инвестициялык киреше пайда болот да биз. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Отабыз. Мен суроо берейин дедим эле. Угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Мен бул пенсияга чыгайын десем, бир топ кагазым бар, айтылат да, эмне кагаз берип ошо пенсия чыкканга. Ошолорду айтып коесузбу? Рахмат. Пенсия чыгууга баягы биздин жарандын бул биз кайрылуучу төлөгөрчүнүн шарттарына жараша өзгөрүшү мүмкүн да. Бирок негизинен бул өзүнүн арызы менен кайрылыш керек. Паспорттун копиясы, эмгек китепчесинин копиясы, анан негизги өзү да керек болот сүйлөчөт эткенге. Негизги документтер ушул. Бирок баягы шартына жараша кошумча же документтер болушу мүмкүн да. Ошо негизги ушул. Рахмат, бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Жогорку окуу жайында окуганда стипендия алып окуганбыз, анан эмгек китепчебизге жазылган, анан ошол пенсияга кошулабы ошол жылда деген суроо берген да, анан быйыл канча сом пенсия кошулат кесип коюңуз. Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат, түшүнүктүү. Биринчи сурооңузга жооп, жогорку окуу жайларда окуган убактыңыз эмгек стажына кошулат эгер 99-жылга чейин окусаңыз. Эмгек китепчесине жазылса, жазылбаса деле бирок кошумча маалыматтарды алып келсеңиз, ошо тиешелүү окуу жайдан кошулат. Быйылкы пенсияны жогорулатуу боюнча маселе азыркы учурда толугу менен чечиле элек. Ал биздин тиешелүү бөлүмдөр аркылуу өтүп жатат. Андан тышкары макулдашуу керек. Кыргыз Республика өкмөтүнө катышкан министрликтер, ведомстволор аркылуу. Анан бир ошо буга чейин азыр ушундай иштер жүрүлүп жатат. Анан дагы кошумча толук маалымат берилет бул боюнча. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Фарштер боюнча сайлегенбиз, фарштаган эле анан пенсияга чыкканда документтерди жасатпайбы, ошо документтерди жасатканда канча айдан кийин пенсия алабыз, ошо. Рахмат. Бизде кээ бир кесиптердин ээлерине пенсияга чыгуу курагы азайтылган, жеңилдетилген да. Бизде тизме 1, тизме 2 деген бар да. Ошо тизме 1, тизме 2-нин
кайсынысына кирсе ошого жараша баягы биздин деле ширетүүчү деп коебуз, сварщик, ширетүүчүлөрдүн ар кандай жумушта иштеген бөлүнөт экен. Ошого жараша же тиги же бул тизмеге кириши мүмкүн да. Алардын пенсияга чыгуу мөөнөтү 5 же 3 жылга эртерээк жүргүзүлөт. Ошо анан баягы пенсияга документтер тапшырылгандан кийин баягы буга чейин жооп кетпедим, ошондой ушундай тиешелүү моменттер болуп атат. Негизинен бир айдын ичинде мурда ушундай берилчү да, пенсия чектелип калчу. Азыркы учурда биздин мамлекеттик пенсия камсыздоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, 2019 жылдын 1-январынан баштап пенсия курагы келген ошо туулган күнгө чейин 6 ай мурун документтер тапшырса биздин жарандар, биздин социалдык фонддун башкармалыктары тиешелүү текшерүүлөр жүргүзүп, кошумча маалыматтарды суратып, өзү архивтерден же болбосо ишканалардан ошого жара жетишип калат экен да. Ушундай мүмкүнчүлүк берилген. 6 ай мурун тапшырыңыздар документтерди. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чогуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Кайсы жактан чалып жатасыз байке? Ооба, сурооңузду бере берсеңиз болот. Pенsiya boyunca bir düşünürsüz mendebreyim vardı. İnsan için bunalım pensiyanı görüştüğünde bir bazı çoğu ile bekleyenlerde 60 milyon var, 60 milyon. Alemi bize training pensiyanı 5 milyon TL gibi de açacak. Yok, 5 milyon TL'de TL'de 60 milyon kaçadan var, 5 milyon falan İnsan için bu akça, arkanda akça bu öndürüşten bana alınması var neyse. Öndürüşten işleyen hocam, bana bir kanlar, öneler, bir akçaları ilk kaçan geçtiğinde yukarı götürülen yoksa, alemin altın sözcesini şu dinlemede, şunlar bunu tezde koyuşu bu tura olur. Özü ne bilir? Anlar bunu çoğuşuna mümkün eder. Ben hoşuna düşünmemişim sisteme var. Anlar bunu sen mümkün eder. Şoka çoklar koyduğunuzda ben hiç bunu adamlar rahatsızlara mı düşersin? Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Биздин пенсиялык система Кыргыз Республикасында камсыздандыруу принциптерине негизделген. Камсыздандыруу принциптери эмне деген бул түшүнүк. Биздин камсыздандырылган жарандар, алар өз учурунда иштеп жатканда, күлү күчтүү болуп, толук ишмердүүлүк жүргүзүп жатканда тиешелүү камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшөт. Ошо камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнүн мөөнөтүнө жана алардын суммасына жараша кийин пенсия чектелет. Бизде көбүн эсе жарандар менин айлыгыман 1000 сом же 2000 сом кармалып атат. Эмне үчүн менин пенсиям ошондой болбойт деп кайрылышат бизге. Мен айтып кетет элем да. Пенсияга чыккан учурда сиздердин топтогон төгүмдөрүңүз, жана 1000 сом, 2000 сом төлөгөн алар деген ошол пенсияга чыгуу курагынан баштап биздин улуттук стат комитет тарабынан эсептелинген жашоонун узундугуна бөлүнүп берилет, мисалы үчүн. Анан бирок деген ошол жана 1000 сом, 2000 сомду эгер сиздер 20 жыл ирети менен ошондой төгүмдөр төлөсөңөр, сиздердин пенсияңар дагы тиешелүү чоң суммада чегерилет. Бирок деген бизде жарандар бир күн 100 сом төлөшөт, бир күн төлөшпөйт такыр эле, анан бир 2-3 ай 2000 сомдон төлөшөт. Ушундай баягы стабилдүүлүк эмес болуп, алардын төгүмдөрү, анан пенсияга келген ал суммалардын баары бири-бирине кошулуп, анан ошол суммадан гана толук орточо эсеп чыгарылып, бизде актуардык коэффициент бар, ошого жараша эсептелип чыгарып, пенсия өлчөмү аныкталып берилет. Андан тышкары биздин жана айыл чарба тармагында эмгектенген жарандар, алардын төгүмдөрү өтө эле аз. Азыркы учурда төгүмдөр биздин базалык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн базалык ставкасына жараша жүргүзүлөт. Бага жерге байланганда, сугат жер же көп жылдык өсүмдүктөр эгилген жер же болбосо жайыттар деп ошого жараша төлөнөт. Ар бир райондун, ар бир региондун өзүнүн суммасы бар. Экономикалык активдүүлүгүнө жараша коюлган. Анан ошол суммаларды карай келсек, мисалы үчүн Чүй облусунун тоолуу райондоруна
кайрак жерге 200 сом же 300 сом төлөнүп калышы мүмкүн да, же 500 сом жылына макул 500 сом төлөнсө дагы ошо 500 сомду 12 айга бөлсөңүздөр, 12 айга бөлгөндө бул жерде 45 сом эле чыгып калат. Ошол 45 сом ай сайын төлөгөн төгүмдөргө биз канча пенсия төлөп бере алабыз кайра? Албетте мамлекет тарабынан базалык пенсия толугу менен кемсизденгенде аны кошуп берет. Ошо менен отуруп, санап отуруп 2,5–3 миң сомдун терегинде чыгып атышат. Бул баягы орточо пенсияны алганда алар ага жетпейт, бирок орточо пенсияны кантип санап чыгасыңар дейт. Биз деген жалпы пенсионерлердин санын алып туруп эле алардын пенсияларынын жалпы суммасын бөлүп коебуз, орточо арифметикалык эсеп менен элечи. Пенсиялык жанагы аз пенсияга чыгып, анан орточо пенсия көп болгон себеби социалдык фонд тарабынан бул жыл сайын пенсиянын көбөйтүлүп турушунун эсебинен жеткилип келе жатат. Баягы өтө чоң пенсия алган жарандардын саны өтө эле аз, ал 1–2% эле жетпейт. Алардын орточо пенсиянын өлчөмүнө кылган тиешеси жокко эсе да. Бул чынында орточо пенсия ушул биздин жарандардын пенсиясына алынган. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, Саламатчылык. Bu Büyük Doğu rayonunda bir yaştasının pensiya çıkanlar 2016 yılı. Ondan keyin 2018 yılı pensiyaga kelip istedim. Anam o demede pensiya toplamadı 70 som aldığında. Daha kalanını Бүтү бир жолу төлөмдүн катары алып турсуз. Рахмат, түшүнүктүү. Ошо бир жолку төлөм эле бир эле жолку төлөм болуп төлөнүп берилет, болду ушу менен. Ушул Бийик Тоолу районунан дагы пенсияга чыккандарга бир жеңилдиктер көрүлөт эмеспи? Ошол боюнча да бир аз токтоло кетсеңиз. Ооба, жеңилдиктер көрүлөт. Бийик Тоолу райондордо иштеп, туруктуу жашаган жарандар 8 жылга эртерээк пенсияга чыгышат. Эркектер 55 жаштан, айымдар 53 жаштан. Болгон ошо. Анан жанагындай 3 же андан көбүрөөк бала тарбияласа, анда дагы жеңилдиктер бар. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Угуп атабыз, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло, Алло, саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Тилекке каршы байланыш үзүлүп кетти окшойт. Биз маегибизди улансак, мына ушул ЕАЭПтин алкагында жана Түркия менен мигранттардын шарттарын жакшыртуу боюнча бир келишимдер түзүлдү эле ошо социалдык фонд тарабынан. Анан ошолор мигранттар дагы бул жака кайра кайтып келгенде, ошо пенсия курагына чыкканда кайра эле ушул топтомо төлөмүн ала алабы? Топтомо төлөмдөрүн мамлекет пенсиялык топтомо фондуна каражаттарды алуу негизги шарт ошол каражаттар бар болуш керек да. Эгер биздин мигранттар чет мамлекетке кеткенге чейинки убакта биздин Кыргыз Республикасында иштеп, ошол мамлекеттик пенсиялык топтомо фонддоруна тиешелүү төгүмдөрдү жүргүзсө, жүргүзүп алар бул жерде калып, алар чет мамлекетке чыгып иштеп келип, кайра келгенден кийин пенсиялык куракка жеткенде пенсияга чыкса, же болбосо башка негиздер менен ошол пенсиялык топтоолорун алса болот. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду узата бериңиз. Тилекке каршы байланыш үзүлүп кетти. Мына ушул төлөм жасагандардын мүмкүнчүлүктөрүнө дагы бир ирет токтоло кетсек, кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт алар үчүн? Төлөм жасагандардын мүмкүнчүлүктөрү канчалык көбүрөөк төгүм жүргүзсө, алардын пенсия ошончолук көп болот. Эң негизги мүмкүнчүлүгү. Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун бир жакшы жагы
бул каражаттар көрүнүп турат. Биз айта албайбыз, шарттуу топтомо компоненти караганда топтомо компонент жакшыраак деп. Экөөнүн тең жакшы жагы, анан жетишсиз жактары бар да. Бирок ушу Кыргыз мамлекетинде бизде мындай жакшы шарт түзүлгөн, анткени биз эки компоненттен тең алып баратабыз да. Тең эмес, эми бир учурда алып баратабыз. Тең деген айтыш кыйын, тияка көбүрөөк камсыздандырып төлөнөт, бирок ошол бизге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзөт. Кийин пенсияга чыкканда тиешелүү финансылык аягы туруктуулукту кепилденгенге. Рахмат. Бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатчылык. Саламатчылык. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, сурооңуздарды бере берсеңиз болот. Биздин акыбалыбыз мамлекеттик чегара кызматында иштедилер. Ооба. Түштүк областында Шамал сайда. Анан бул эме боюнча 8 жыл пенсия иштеген, анан 8 жыл иштеген стажы бар. 115-чи берене менен жашыңыз келип калды деп жумуштан кеткен эди да, бошоп. Анан мындан кийинки пенсияга чыгуусу кандай болуп калат? Ошол жерде түшүндүрмө берип коюңуз. Рахмат сурооңузга. Рахмат. Бизде Кыргыз Республикасында негизи эки мыйзам бар да, пенсиялык камсыздандыруу системасында. Анын ичинде биздин аскер кызматкерлердин пенсиялык камсыздоо өзгөчөлөнгөн тартипте жүргүзүлөт. Эгер сиздин апаңыз, телекөрүүчүнүн апасы ошол 8 жыл аскер кызматкери катары ошол жакта иштесе, тиешелүү баягы мөөнөт жетиштүү болсо, ошол аскер кызматкерлердин пенсиясына барып арыз жазып эметсе болот да, чыкса болот. Эгерде ошол менен кошо жарандык кызматта, ишканаларда, балким башка жерлерде иштеп, ошондой эмгек стажы бар болсо, ошолорду кошуп бизге кайрылса болот да. Бул жерде эки мүмкүнчүлүк болот. Анан кайсынысына өзүнүн укугу бар, анын эмгек китепчесин, эмгек стажын көрүп туруп айтыш керек да, толук менен. Биздин ошо тиешелүү өзүңүздөргө жакыныраак райондук же шаардык башкармалыкка кайрылсаңыздар, алар сиздерге кеңешме беришет да. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. 2002 жылы баштап 1,5 миң сомдон туруктуу айлык алам. Анан пенсияга чыккан кезде канча сом алам топтогон акчада. Ошол фондго кетип да, айрымдарда фондор болот. Ошондо канча сом алам пенсияга чыккан кезде. Дагы канча жыл иштейсиз буюрса? Алло. Алло. Акылайм, бул 2012 жылдан бери азыркы санасак 7 жыл стажы бар экен. Бизде толук пенсиялык курамга келгенде, пенсияны толук алуу үчүн айымдарга 20 жылдык эмгек стаж чектөөсү бар. Эгерде ал чектөөгө жетпей калса, баягы мамлекет тарабынан кепилденген базалык пенсияны ошол жетпеген айларын кемитип туруп пропорционалдуу төлөп берилет. Камсыздандыруу төгүмдөрү болсо, камсыздандыруу төгүмдөрү 2012-ден баштап, 2012 жылдан баштагандар, алар баягы жеке эсепке толугу менен жазылып турат. Канча акча төлөсө, 15 миң сомдон 27-25 эсептеп туруп, ошонун 20% пенсиялык фондко, 2% мамлекеттик пенсиялык топтомо фондуна кетет. Ошолор толугу менен төлөнүп берилет, чегерилип. Анан бул жерде айтыш кыйын, анткени мурун канча жыл иштеген, андан кийинки азырда Кудай буйрса канча жыл иштейт, ошонун баарын эсепке алыш керек да. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Сурооңузду берсеңиз болот. Мен пенсионермин да. Ооба. Пенсияга чыгып ушу 10 жыл чыккан.
Sokul rayonunda var, Soşağa baktım etsem 7. yıldan beri 18. yılga çeyin yerine şok kıldı. Kılıp o şey 250 sonluk dedi. Ming sonları ötürü sokul yıldan beri. Anam pensiya şu kaç oldu önüm var ya. Anam başka çeneleri koşarak da şu ben sanırsam 7. yıldan beri şu 18 yılda ming sonları koşularak da yerine şok. Ошону кандай түшүнсө болот? Анан жумуштан богосу сүрөжөсөп, ай сайын 1000 сомдон пенсионный фонд деп кармайт. Мен айткам пенсионер десем, ага кармайт, анан профиль номер кармайт да 700, 600. Эми ошонун баарын таап койсом, эмнеге кеткенде, мен пенсионер. А эмнеге пенсионный фонд болсо 1000 сомдон кармайт? Ошону түшүндүрүп берет, госучреждение. Госучреждениелер биздин пенсионерлерден 8% эсебинде өзүнүн айлыгынан кармалат. Биздин кайрылган жарандын пенсия айлык акысы канча экенин биз билбейбиз. Эмне үчүн 1000 сом? Ошол айлык акыдан 8% санаганда ошол чыгыш керек да. Анан баягы башында программанын башында айтып кеткендей, сиз ай сайын төлөгөн акчаны сиз эмдиги жылы эле перерасчет кылып, ошол сиздин пенсияңызга кошулбайт ал акча. Ошол сиз мисалы үчүн ай сайын 1000 сом төлөсөңүз, ошол 1000 сом орточо эсеп менен алынганда дагы Кудай буйрса пенсия чыккандан кийин дагы 15 жыл, 20 жыл жашайт деп эсептелип, ошо 15-20 жылга бөлүнөт. Ошол толук мөөнөткө, мисалы үчүн 1000 сомду 15 жылга бөлсөңүз, ай сайын канча акча болот? Ошол баягы сизге перерасчет кылынып жаткан сумма чыгып калат. Эгер сиз деген перерасчетту менен макул эмес болсоңуз, тиешелүү арыз менен кайрылсаңыз, сиздерге толук расчеттордун баарын көрсөтүп, түшүндүрүп беришет. Биздин Сокулук районунун башкармалыгына кайрылсаңыз. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Мен 8 жылдан бeri пенсияга чыккан. Анан иштеп жүргөм. 20 жыл болду иштегениме. Накопительный болобу? Же болбойбу? 2008 жылдан бери иштесеңиз, рахмат. Частный организацияда иштедим. 2008 жылдан бери иштесеңиз, 2010 жылы бул топтомо компанияга киргизилген. 2010-11 сиздин айлык агыңыздан кармалган. Эгер ошол сиз иштеген жеке ишкерлер сиздин айлыгыңыздан кармап, социалдык фондко төгүмдөр жүргүзсө, эгер жок сиз деген айлык агыңызды жашыруун алсаңыз, же ошалап жашыруун болсо, төгүмдөр жүргүзбөсө, сизде топтомо компоненти жок болот. Рахмат. Дагы бир телефон чалууну кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Ошол боюнча. Менин 4 жаштагы уулум бар да, операция болгон ордунан. Анан инвалид балдарды баккандарга пенсия төлөнөт деген сөздөрдү укканда, анан ошондой болсо болобу деп суроо берейинчи деп аткан. Сурооңуз түшүнүктүү. Сиздин балаңыздын биз жумушка айта берели, майыптуулугунун деңгээлине жараша анын сиздин эмгек стажыңызга кошулат. Болгону биздин башка министрлик бар, социалдык өнүктүрүү министрлиги, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде ушул жылдан баштап ошо өзүн бага албаган, өзүн кара албаган балдардын кароочуларына, ал жерде сөзсүз энеси же атасы деп жазылган эмес, ошо кароочуларына айлык төрөө боюнча тиешелүү жоболор иштелип чыгып, азыркы учурда ишке киргизилди. Ошон үчүн сиз тактоо иретинде бул биздин ведомствого тиешелүү болгондон кийин өзүңүздүн жашаган жериңиздеги социалдык өнүктүрүү эмгек министрлигине кайрылсаңыз, ал жерде сиздер толук түшүндүрүп беришет. Менин билишимче андай пенсия эмес, бул айлык деп эсептеп чыгарышкан да. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, анда эмесе кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Я 26 живу в Ленинграде. Пенсионный дело должен был пенсионный фонд сделал запрос, наш соцфонд, чтобы мое пенсионное дело выслали назад в Ленинград. Запрос пришел в пенсионный фонд, соцфонд пришел 28 июня.
И только неделю назад, после того, как уже поехали сами пенсионный фонд, соцфонд, они его на 3 дня искали, мы пенсионный дело, только после этого выслали его назад в Ленинград. В связи с чем такие задержки? Спасибо большое за вопрос. Ну, задержки могут быть разные. У нас соответствующий отдел работает по этим запросам. И, во-первых, время в пути, вот то, что идет письмо само, и плюс обработка самого письма тоже занимает время. Потому что запросы — это немного другое, обращение из-за границы приходит. И максимально возможные меры принимаются со стороны сотрудников социального фонда. Если бы больше информации дал нам телезритель, мы бы могли бы более конкретно ответить, вот, в каком районе это пенсионное дело было и так далее. Рахмат, лекке каршы биздин эфирибиз соңуна чыгып жатат. Эфирибиздин соңунда сизге эркин микрофон берели. Рахмат, чакырганыңыздарга дагы бир жолу. Ошо биздин жарандарга дагы чоң рахмат, ошо кызыгуу менен жакшы суроолор беришти. Толук маалымат бере албасак, биздин Кыр социалдык фонддун колл-центри бар. 1202 номерине чалып, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер, ал жактагы кызматкерлер сиздерге жооп берет. Жооп бере албаса, эгер башка жай толугураак маалымат керек болсо, алар бизге кайрылат, биз жооп беребиз. Ошол ар дайым өзүңүздөрдүн айлык акыңыздарды расмий түрдө алууга аракеттениңиздер. Өзүңүздөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрүңүздөрдү биздин социалдык фондко келип, кайрылып текшерип туруңуздар, төлөп атабы ошо бухгалтерлер тиешелүү сизден кармаган акчаңыздарды азыртадан баштап ошо жаштарга кайрылат элем. Кийинки Кудай буйрса пенсияга чыга турган убакта ойлонуңуздар, ошону көбүрөөк төгүмдөр жүргүзүңүздөр, ошондо биз жакшы пенсияга алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Рахмат, Ынтымак мырза, биздин студиябызга келип, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу деле көрүүчүлөр, эске салсак, бүгүн биз пенсиялык системанын топтомо компоненти тууралуу сөз кылдык. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки аптада көрүшкөнчө.